Кээ бир адамдар ашказаны ооруганда соода ичет, балким сиз да ошолордун бири чыгарсыз. Эгерде ичип жүргөн болсоңуз, мунун пайдасын илимий фактылар менен билүү ашыкчалык кылбайт. Демек баштадык. Бул сиздин ашказаныңыз. Албетте бул мындай горизонтал эмес, вертикал абалда турат жана ал узун трубанын кеңейген жери деп түшүнсөңүз болот. Анткени буга чейинки кызыл өңөч жана мындан кийинки 12 эличеги ашказанга салыштырмалуу ичке келишет. Себеби тамак ашказанда узагыраак убакыт туруп калат. Орточо 2-6 саатка чейин. Эгер углевод жесеңиз эртерээк, май менен белок жесеңиз шашпайраак сиңет. Анан дагы эмне үчүн 12 эличеги деп айтылат десеңиз, ал 12 бармакка тең. Орточо 20-23 см болгондугу үчүн ушундай аталып калган. Анан дагы ашказан менен кызыл өңгөчтүн жана ашказан менен 12 эличегинин ортосунда тосук бар. Качан биз тамакты жутканда ал ачылып, кайра тосулуп калат. Бул эмнеге керек дешиңиз мүмкүн. pH деген түшүнүк бар. Ошол pH чөйрө экөөсүндө 2 болгондугуна байланыштуу тосуп коюшка туура келет. Муну жөнөкөйрөөк кылып сизге түшүндүргөн аракет кылайын. Бул ашказан. Бул 12 эли ичеги. Мунун ичи туз менен толтурулган, мунун ичи шекер менен толтурулган. Эгерде туздуу нерсе ашказандан 12 эличеги өтүп калса, тамак сиңирүү начарлайт, а шекер тескерисинче ашказанга өтүп калса дагы тамак сиңирүү начарлайт. Ошол себептен ортосунда тосук коюлган. Кудум бирикпеген эки деңиз сыяктуу ортосу тосулуп турат. Качан гана керектүү болгон учурда ал ачылат. Анан дагы бардык нерсе негизи идеальный жаратылган биздин организмибизде, бирок баары бир өзүбүздүн начар аракеттерибиздин негизинде баарын чарчатабыз. Ошондо мунун ички чөйрөсү начарлап баштайт. Ошондо тамак сиңирүү дагы начарлайт. Көбүн эсе муну панкреатит деп коебуз. Бирок чындыгында бул панкреатит деле эмес. Демек ашказандагы ошол майдаланып бүткөн химус деп коебуз, тамак аш 12 эличеге түшөт. 12 эличегиде бул ошол тамак аш сиңирилет жана калдыктары ичке чейге өтөт. Анан бул өдөдө айтканымдай мунун ичи шекердүү болуп атат жана ага шекерди берип тура турган биздин уйку безибиз бар. Негизи тамак ошол 12 эличеге түшкөндөн кийин 3 түрдүү фермент бөлүнүп чыгат уйку безден. Ал амилаза, трипсин, липаза. Ал бирөөсү майды, бирөөсү белокту, дагы бири углеводду сиңирип берет. Жана ошол эле ферменттерге кошо уйку безден соода дагы бөлүнүп чыгат. Бул табияттан ушундай. Себеби ал ошол ферменттердин ишин жакшыртыш керек. Эгерде ошол соода чыкпай калчу болсо, анда тамак сиңирүү начарлайт. Муну көбүн эсе панкреатит деп коебуз. Чындыгында андай деле эмес. Ага жете эле ошондой көйгөйлөр боло баштайт. Тамак сиңирүүнүн начарлоосу. Анан дагы соода бир гана ошо уйку безден эмес, өттөн кеткен каналдардан дагы бөлүнүп чыгып турат тамак сиңирүү учурунда. Анан ошол соода жетишсиз болуп калган учурда биз сырттан сооданы ала турган болсок, ошондо ал ферменттердин ишин жакшыртып берүүгө бир аз болсо дагы салым кошо алат. Ошол максатта биз сооданы ичсек болот. Бирок албетте бардык нерсенин чеги болуш керек. Кимдерге сунушталат жана канча убакыт колдонууга болот. Бир аз өзүм ой толгоо катары маалымат берген аракет кылайын. Демек, эгерде сиздин жашыңыз канчалык өйдө болсо, ошончолук сизге сунуштасак болот. Жаш адамдарга дээрлик сунушталбайт. Анткени алардын организминин мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Орточо 40 жаштан кийин деп коелу. Эгерде тамак сиңирүү начарлап, ичиңиз дуңкуй аткан болсо, соода ичип көрсөңүз болот. Бир стакан сууга 1 чай кашыктын 4төн 1 бөлүгүнчө, же андан бир аз көбүрөөгүн кошсоңуз болот. Аны дагы ток карынга ичесиз, же тамактан 1 саат мурда, же тамактан 1 саат кийин ичсеңиз болот. Муну балким 3 күн, балким 4 күн ичип көрөттүрсүз. Кандайдыр бир деңгээлде жакшы өзгөрүүнү сезип, тамак жакшы сиңип аткан болсо, анча-мынча 1 айда 1 жолу деп коелу, ашыгы менен колдонуп көрсөңүз болот. Андан ашык сунушталбайт. Эгер мунун жардамы менен тамак сиңирүү жакшыланбаса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек болот.